Саламатсыздарбы? Кандайсыздар апалар? Бүгүн сиздер менен бир туугандар урушу, балдарыбыз эмнеге урушат, урушса кантебиз деген ата энелердин эң жүрөгү өткөн темасы жөнүндө сөз болмокчу. Көпчүлүк апалар экиден балдары болсо, баардык үй бүлөдө ушул көйгөй бар. Негизинен жалпы жөнүн алганда балдардын урушу бул норма да. Анткени үй бүлөдө балдар, бир туугандар бири бири менен урушуп, өзүнүн укуктарын талашып, жемин жедирбегенге, өзүнүн каалоолорун аткарганга, өзүнүн чек арасын коргогонго, мындайча айтканда адамдар менен мамиле кылганга жана ар кандай ситуациядан урушуу менен же тынч сүйлөшүү менен чыгып кетүү жолдорун үй бүлөдөн үйрөнөт экен. Тагыраак айтканда, бул урушуу менен биз ар кандай маселелерди чечкенди үйрөнөт экенбиз да. Мисалы үчүн, биз азыр чоң адамдарбыз. Чоң адамдар конфликт учурунда кандай өзүбүздү алып тутканды, кайсы учурда конфликт барууну, кайсы учурда конфликтти токтотуп коюуну жакшы билебиз да. Ушулардын баарын биз бала кезде бир туугандар менен урушуп жатып үйрөнөт экенбиз. Бир туугандардын урушун анчалык эле чоң стресс, анчалык эле чоң көйгөй, проблема катары кабыл алып, паникага түшүүнүн кажети жок. Кайсы учурда бир туугандардын урушу кооптуу. Эгерде балдар өтө көп аша чаап урушуп кете турган болсо, уруша бере турган болсо, бири бирине физикалык деп койчу болсом, кол көтөрүп, уруп, ушундай чекке көп бара турган болсо, бири бирин такыр көргүсү келбей кала турган болсо, эч качан бири бири менен батыша албай, отура албай кала турган болсо, анда мындай маселени көйгөй деп айтсак болот. Бирок кээде уруша кетип, кээде ойногон көрүнүштөр болсо, бул норма. Эми бүгүн алгач урушуунун себептери жөнүндө, уруш эмне себептен чыгат, ушул жөнүндө сөз кыла кетсек, көбүнчө кичинекей балдар бала кезде оюнчук талашып урушат. Анан чоңойгон сайын, өспүрүм куракка жетип чоңойгон сайын буюм талашууга айлана баштайт да. Тактап айтканда, кичине балдар бири биринин оюнчуктарын талашып, бири биринин оюнчугу көзүнө жакшы көрүп урушсалар, өспүрүм куракта телефон талашышат, кийим талашышат, же болбосо үй бүлөдө өспүрүм курактагы кыздар болгон болсо, жалгыз сумканы же жакшынакай кийимди талашып көп чатакташышат. Мен баарыңыздар деле ушундай болсо керек. Мен өзүмдөн дагы 1 жаш кичүү сиңдим бар. Аны менен ушул эс тарткандан 6-7 класстан баштап мектепти бүткү чакта, даже студент болгондо чогуу бирге жүргөнбүз. Студент кезибизде дагы кийим талашып көп урушуп элек. Андан кийин экинчи бир себептери көңүл буруу, мээрим талашышат. Көбүнчө биз чоң балдарга мээрим, убакыт азыраак бөлөбүз дагы, кичинекей балдарыбызга убакыт көп ажыратабыз. Анткени алар кичине, өз алдынчалыгы жок дагы, кичинекейлер менен көп болуп калабыз. Ошол учурда кичинелер ошол нерсеге көнүп калышат дагы. Чоңубузга кичине эле бир аз эле убакыт бөлүп, чоңубуз менен бир аз сүйлөшөлүк, же болбосо бирдемке мамиле кылайлык деген учурда кичинеси дайыма алагындык кылып, ортого жолтоо болуп, же болбосо ортого мешайт кылып иш кылса, чоң балабызга аз гана берилип аткан мээримди дагы талашып, кызганган учурлар көп. Же болбосо кээ бир үй бүлөлөрдө жалгыз кыз, жалгыз бала деген болсо, биз көбүнчө ошол жалгыз кызды, жалгыз балдарды көбүрөөк эркелетип коебуз дагы, башка балдарыбыз ошол таарыныч, кек сактап, мындайча айтканда, кызгануудан улам уруштар чыгат да. Мисалы, мен өзүмдүн үй бүлөмдө жалгыз эркек бала бар болчу. Апам ошол эркек баланы өтө башкача жакшы көрөт эле дагы. Анан биз кыздары ошол өзүбүздүн инибизге, экөөбүзгө кызганат элек да, мындайча айтканда, анын баскан турганы,
ошол экөөбүздүн аракеттери бизге жакпай урушкубуз келет эле. Көбүнчө кыздар өзүнчө бир команда болуп алып, ал эми жалгыз эркек бала инибиз өзүнчө бир команда болуп көп урушкан учурларыбыз билем да кичине кездечи. Анан үчүнчү бир себептери чындык үчүн келишпестик болот. Мындайча айтканда, адилеттүүлүктү талашыпчы. Тагыраак айтканда, үй бүлөлүк салттарды же болбосо ата эненин айткан буйруктарын талашып урушат. Көбүнчө буга адилеттүүлүктү сактайм деген эң чоң балдарыбыз болушу мүмкүн. Мисалы мен өзүмдөн билем, мен үй бүлөдө эң чоңу болгондугумдан апам сен айткан сыртка чыкпа деген, сыртка чыгып ойнобо деген, же болбосо ушул ишти бүтүрүп кой деген, апам айткан бул нерсеге тийишпе деген деп өзүмдүн бир туугандарыма каршы болуп ошолор менен көп урушкан, керек болсо мушташкан учурларым эсимде да. Анан ар кандай ар кандай учурлар болот. Өзүңүздөрдүн балдарыңыздарга жакшылап байкоо салып көрсөңүз, арасынан кимдир бирөө адилеттик үчүн, чындык үчүн башка бир тууганы менен конфликтке барган, урушка барган учурлар көп. Төртүнчү себептери бир туугандардын психикалык абалдарынын айынан, бир туугандардын психикалык абалынан келишпестиктер, көз караштарынын туура келбестиги, ой жүгүртүүлөрдүн башкача болуусу дагы иш кылса, ар кандай ошол чоң балдардын менен кичине балдардын же ортончу балдардын психикалык көз караштары ар башкача болгондуктан дагы уруштар, түшүнбөстүктөр жаралат. Ал боюнча кийинки башка запистен, бүгүнкү сабактын башка запистеринен сабактын аяктарында берем, айтам дегеним. То есть мына ушундай. Ушул себептерден улам эң көп катталган себептери же болбосо көбүнчө ушул себептердин айынан урушушат. Жан өзүнчө сактап коеюн.